Assalamu alaikum. Бүгүнкү турнирдин ачуучу байкелер. Бүгүнкү күндө силердин эң кичүү ийгилериңер 1989 жылкы бала балдар жааматы турнирди өткөрүп атышат. Аскарды тааныштырып коеюн, Аскар бирөө сүйлөп койсун, анан Нуржигит агай сүйлөп койсун, Микрофон жеткет. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Бүгүнкү ынтымак турниру менен чын жүрөктөн куттуктайм. Баарыңарга ишиңерге ийгилик каалайм. Бүгүнкү күн жакшы, берекелүү өтүп кетсин. Бүгүн ушу Балчы шаарына конокко Нуржигит агайыбыз келди. Кудай буйрса ушу Иманнуров фракциянын лидери Нуржигит Кадырбековичке сөз берип коелу. Кеңиз сага. Assalamu alaikum. Бир туугандарым. Өзү ынтымак турнири деп атыптыр, эми бир туугандык турнирлер кылып коюш керек муну. Себеби бүт Кыргызстан боюнча баары окшош да, бирөөсү окшош болуш керек да. Ынтымак деген тамак ичүү, ынтымак турнирлер, ынтымак оюн-зоктор аябай көбөйүп кетти. Бир туугандык кылыңыздар. Бул бир анткени ынтымак парыз деп коет. Бирибизди колдоп турсак, көз менен колдой болсок эле Кудайым бизди колдойт. Көздөн жаш чыкса кол арчыйт экен, колго тикен кирсе көздөн жаш чыгат экен. Бул өмүр бат эле өтүп кетет. Эмне эсте калат? Бирөөнүн кылган жакшылыгы, бирөөгө кылган жакшылыгы. Ошого айтат го, бирөөгө жамандык кылсаң унутпа дейт. Бирөөнүн жакшылыгын унутпа дейт. Бирок бирөөнүн жамандыгын унутуп кой, өзүңдүн жакшылыгын унутуп кой дейт. Бүгүн ушу уюштурган жигиттерге чоң рахмат. 89дар, жыландар да туурабы? Жылан бул акылмандыктын, даанышмандыктын белгиси. Кудайым өткөндө бир макала жаздым эле, жылан деселе баары жаман көрөт, бирок саламаттыктын символу жылан. Байкасаңыздар, бүт мекемелерде, шифаканаларда, поликлиникаларда эмне себептен дегенде жыландын уусунда да дарылык бар экен да. Адамды деле ошондой караш керек экен. Жыландай болсо деле жакшылыгын издей бериш керек экен. Эмнени көрсөң ошону табасың дейт. Мына бүгүн ойноп атасыздар, канча адамдар карта чабышып атат, боз ичип отурат, уктап атат, телевизор көрүп атат, сотка чукулап отурат, ушакташып отурат. Сиздер спорт менен биригип атасыздар. Бакубат, ыймандуу адам бакубат эмеске караганда жаратканга жакыныраак. Мекенди коргогонго, намыс коргогонго, укум тукумулаганга. Ошон үчүн спорт менен дос боло берели. Чындап телевизордон Уругвай менен ким ойноду кече? Гананы көргөнгө караганда өзүбүз ойногон жакшы да. Андан эч пайда жок. Болгону бирөөгө убактыңды берип отурасың 90 мүнөт. Бирок өзүң ойносоң кан жүгүрөт, тер төгүлөт дегендей, арам тер чыгып кетет, ден соолук, дос табасың. Ошон үчүн ушул жолдо жүрө берели. Кудай бизди руханий жактан өнүктүрсүн ыйман менен. Илим билим жактан өнүктүрсүн акылыбызды, анан спорт жактан өнүгө берели. Биз бакубат болгонубуз бул мекендин сыймыгы, кадыр баркы. Уюштургандарга чоң рахмат. Кудайым колдосун, коргосун. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Бар бол балыкчы. Ana bismillahirrahmanirrahim.